Ош шаарында Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти, Ошмунун доценти Манас Кожомжаров тууралуу «Ырдоо менин жашоом» аттуу даректүү тасманын бет ачары өттү. Кинонун узактыгы 48 мүнөт. Ал өлкөнүн түштүк жана түндүк аймактарында тартылып, мында Кожомжаровдун балалык кезинен бүгүнкү күнгө чейинки баса өткөн жолу чагылдырылган. Тартуу иштеринде институттун кино академиясынын окутуучулары Кутман Шарсентегин жана Кайрат Атагулов баштаган 10го жакын чыгармачыл топ иштеген. Кара Суу районуна караштуу ал кезде Фроза колдозуп айтылат да. Азыркы Мадалия өкмөтүнүн номер 97 учкун орто мектебине биринчи класска мектеп бар. Идеянын автору өзүм. 2023 жылы биздин Корон 8 деген группа бүтүп, дипломный иштерин башташканда, ошондо анан кийин биздин ошол кезде бүтүрүүчү Кайрат Атагулов документалдуу фильм, мындайча айтканда эме болгондо, дипломдук иш болуп тартылган. Бул документальный фильм 2023 жылы май айларында тартылып баштады. Жалал Абадта, Бишкекте тартылып келди. Кутман агай, Манас агай болуп үчөөбүз Жалал Абадка барып, Бишкекке барып, Бишкекте балет театрында барып, ал жакта тарттык, консерваторияда тарттык. Тасманын бет ачарына Манас Кожомжаровдун кесиптештери, замандаштары, достору жана туугандары катышты. Майрам Жунусова жолдошунун мүнөзүн үй бүлөдөгү ордун толкундануу менен айтты. Баш кошконубузга Кудай буйруса мына 36-37 жыл болуп атат. Жары катары айтсам камкор ата. Ыйлагым келип кетет сүйлөгөндө эле. Аябай боорукер, тайата, күйүмдүү, бир туугандарына күйүмдүү бала, ата-энесине, анан бир туугандарына өтө күйүмдүү киши. Тасманын бет ачарында Кожомжаровдун бир топ жылдан бери чогуу иштеген жакын досу да сөз сүйлөдү. Ал досунун кайсы сапаты анын ийгиликке жетишине себепчи болгонун айтып берди. 25-30 жылы болуп, адамгерчилиги өтө жогорку инсан, анан өтө интеллигенттүү инсан катары, анан ушундай айкөл, баягындай андан башка адамдарга мындай жамандык кылбай, ошо адамдарга жардам бергени көп эме алат. Айрыкча мен байкайм, бул студенттерге жардам берет да. Кеченин соңунда Ошмунун ректору Кудайберди Кожобековдун атынан ыраазчылык баракча жана атайын белек берилди. Мерим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ошмо жаңылыктары.